Саламатсыздарбы, мен атам Кулан Шарап. Биз сиздер менен Bandicam программасын иштөө жана аны орнотуу боюнча карап көрөбүз. Интернетке киребиз, ал үчүн биринчи Google Chrome'ду басабыз. Бул жерге жазабыз: скачать бесплатно программа Bandicam. Bandicam программасын бастык. Андан кийин мындай бизге Bandicam чыгат. Скачать. Мына бизге керек болгон программабыз скачать болду. Аны установка кылабыз. Русский, окей. Далее. Принимаю. Далее. Установить. Установка кылгандан кийин бизге мындай Bandicam программасы мындай көрүнүштө болот. Эми Bandicam программасынын кийинки аткарган функцияларын карап көрөлү. Мында бизде биринчи игровой режимдейбиз. Бул играларды жана видео плеерди жазуу үчүн колдонулат. Андан кийин экранный режим. Бул жерде экранный режим рабочий столдон жана веб видеолорду жазуу үчүн колдонулат. Бул жерден биз полный экранды алып алсак болот. Бул жерден ушул размерлерин карап көрсөк болот. Кайсы размердеги экранды биз жазабыз. Бул жерден ошол выберите область записи. Өзгө керектүү экрандан ошо запись кыла турган экранды бөлүп алабыз. Кийинки бул жерден биз фотоаппарат боюнча карайбыз. Веб камералар боюнча. Камераны бассак, бул жерде биз өзүбүз камерадан көрүнөбүз. Ошол жерден үстүндөгү менюларды карасак, мына жерде закрыть окно. Мына убактынча свернусь кылып турабыз, бизге көрсөтпөй турган болот. Ана жерде фотоаппарат, бул фотоаппарат ролун аткарат. Дагы бул жерде пауза, убактынча паузаны басып турсак болот. Бул жерде биз өзүбүзгө Bandicam программасына жазылган программаларды ошол аркылуу кирип, анан проводниктен алып алсак болот. Андан кийин бул жерден биз бул жерден да алып алсак болот, өзгө керектүү жазылган бүт Bandicam программасына папкаларды, видеолорду көрсөк болот. Кийин бул жерде ошол С папкасынын документте ошол Bandicam программасы жазылган. Открыть деп ошол аркылуу да ачып көрсөк болот. Андан кийин запись по расписанию. Настройкага кирип туруп, добавить деп туруп, бул жерден өзүбүздүн ошол керек турган убактыбызды белгилейбиз. Дата, күнү, айы. Анан убактысы, окончание дагы жылы, күнү, айы, анан убактысы. Однократно, ежедневно, еженедельно деп турат. Анан кийин после записи ничего делать, же кааласаңыздар закрыть Bandicam, же выключить компьютер деп койсок да болот. Андан кийин бул жерде автозавершение записи. Нет автозавершения. Ошол эмени эле басып койдум. Сиздер өзүңүзгө карап калганын бассаңыздар болот. Андан кийин видеого кирсем, бул жерде старт стоп деп турат. Старт стоп деген ректаган кнопкабыз болчу. Биз анын ордуну F12 алмаштырып койдук. Себеп дегенде биз Bandicamды колдонуп атканда бул программа бизге көрүнүп турбаш керек. Ал үчүн биз ошол F12-ни бассак, старт, F12-ни бассак, кайра стоп деп оңдосок болот. Муну биз каалагандай өзгөртүп койсок болот. Өзүгө ыңгайлуу кылып туруп, башка баскычты коюп койсок болот. Андан кийин пауза. Горячая пауза, но бизде мынакей көрдүңүздөр, ушу паузаны мен бара-бара кылып койдум. Кааласаңыздар өзүңүзгө керектүү башка дагы бир клавишаны коюп койсок болот. Показать курсор, эффекты щелчков мыши, анан добавить видео с веб-камера. Бул сөзсүз түрдө бизге керек. Настройкасына кирип көрөлү. Бул жерден мышканы көрсөк болот. Запись звука. Мен булардын ичине кирип баарын жазбай эле коеюн. Фишка кылып мен белгилеп койдум. Себеп дегенде жазсам мен тартып аткан видео толук тартпай калышы мүмкүн. Запись звука фишка коюп койдум. Анан кийин микрофонго мына жерден кирип көрсөңүздөр болот. Мен микрофонду койдум. Громкость 100%.
Кийинки бул дополнительное устройство, уже микрофонду койдум, громкость 100%, анан общая звуковая дорожка вместе с основным устройством деп ага тышка койдум. Кийинки веб-камера сөз түрдө параллельно сохранять видео с веб-камеры. Буга биз наложением на основную запись койдум. Кийинки веб-кам деп турат, ал өзүндө эле анан расширение кирип көргөн ичте бул жерде каалагандай алмаштырсак болот. Мынакей мен алмаштырбай эле койсом азырынча, мынакей полный экран кылсак болот түбүндө. Меники могу жерге коюп койгом. Кийинки мышканы деле биз мына көрдүңүздөр. Показать курсор аптышка койдум 100% размерине. Андан кийин эффект щелчков мыши болсун, эффект дегенде мындай светін басканыбызда кайсы свет красный менен белги менен көрсөтүп турат. Эффекти подсветка курсора. Анан щелчок левой кнопки и правой кнопка тышка койдум. Логотип казымча эч нерсе койбодум. Анан текст дегенге добавить деп туруп, мына жерден биз текст ошол бандикам менен эмитип атканда ошол үстүнө жазылып туруш керек. Ушуну койсок да болот. Ага азырынча эч нерсе койбодум. Андан кийин биз сиздер менен изображение дейт, муну карап көрөлү. Мына фотоаппарат дедим, фотоаппарат захват горячая клавишасы бул F11 деп пайдалансак болот. Муну ордуна деле жана каалагандай өзүңүздөргө мындай ыңгайлуу башка клавишаны тандап алсаңыздар болот. Повтор захват экрана бир канча жолу сүрөткө тартсаңыз, фотоаппарат колдонсоңуз анын секундасын жосом однократно жосом многократно көрсөтүп койсок болот. Анан показывать курсор, добавить логотип, ага тышка койбодум. Включи звук. Фотфор дейт. Анан кийин форматын VMP, PNG жосом JPEG обычный, а мен JPEG-тен высокое качествосын тандап алдым. Программа боюнча карасак, негизинен бандикам программасы кичинекей эле программа. Боюнча кыскача таанышып өттүк. Эми биз кийинки сабакта Zoom программасынын негизинде бандикам программасын пайдаланып, биз сабактарда ачык онлайн сабактарда жүргүзсөк болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.